Бүгүн эртең менен Ош шаарынын кээ бир борбордук көчөлөрүндө жол чырактар бир нече саат иштебей турду. Бул убакыт аралыгында шаардын борбордук Ленин жана Наваи көчөлөрүнүн кесилишинде да ушул эле абал орун алып, бирок жол кыймылынын коопсуздугун камсыздаган кызматкерлер иш ордунда көрүнбөдү. Бир нече күн мурун соц тармактарда да Ош шаарынын Масалиев жана Наваи көчөлөрүнүн кесилишинде жол чырактары иштебей, айдоочулар жол талашкан видео тараган. Анда белгисиз адам МАИ кызматкеринин милдетин аткарып, унааларга жол көрсөтүп жатканын көрүүгө болот. Окуяны тартып алган адам Наваи көчөсүндөгү көпүрөдө жол тыгыны 600 метрге жеткенин билдирген. Бири-бирине баш ийбей, биринчи өтүп кетем деген ой менен пробканы жаратып атат. Ушуну Ош шаардык жол кыймылынын камсыздоо кызматкерлери карап койсо болот эле. Светофор иштебей атат. Ош шаардык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы шаардагы бул башаламандыктарга бир эле убакта бир нече көчөдө электр жарыгы өчүп калып жаткандыктан кызматкерлер жетишпей жатканын жүйө кылууда. Айтымында кызматкерлердин көпчүлүгү патрулдук милиция кызматына кошулуу үчүн окууга кеткендиктен алардын саны азайган. Ошол убакта Ош шаарынын аймагында МАИ кызматкерлери 12 кызматкер биринчи сменага чыгып атат, экинчи сменага 7 кызматкер чыгып атат. ДТП болгонуна байланыштуу жана Ош шаары боюнча Масалиева көчөсү Касымбековадан Домутага чейин светофор өчкөндүгүнө байланыштуу кызматкерлер жетишпегенден ушуну кесип этип болуп калды. Азыркы бардыгы көзөмөлдөнүп турулат азыр мына азыр бүгүн дагы Масалиева көчөсүндө Масалия, Наваи, Монуева, Шакирова, Домутада светофорлор өчкөн. Азыр кызматкерлер такай регулировка кылып атат. Ал эми Ош электро кызматы шаардагы электр жарыгынын өчүрүлүшүнө авариялык учурлар себеп болуп жатканын билдирди. Тагыраагы жарандар кечки убак электр жарыгын массалы колдонуп күч келгендиктен трансформаторлор иштен чыгууда. Бирок алардын айтымында бир трансформатордон экинчи трансформаторго которуу учурунда кээ бир көчөлөрдө электр энергиясы 10 мүнөттөн 30 мүнөткө чейин гана үзгүлтүккө учурап жатат. Часы максимум нагрузок болот да, кечиндечи саат 5-тен баштап саат 9-га чейин максимум нагрузок болот. Ошондо элдин бардыгы үйүндө газы жоктор, отоплениясы жоктор, ток менен отурганына байланыштуу электроэнергия күч келгендиктен биздин трансформаторлорго ошондон иштен чыкты. Негизинен азыр биз мурунку трансформаторго караганда азыр кубаттуулугу жогору трансформаторду койдук. Эми Кудай буйруса, кышта эч кандай электроэнергия үзгүлтүккө учурабайт. Ош электро ишканасы кыш мезгилинде узак убакытка электр жарыгы өчүрүлбөйт деп ишендирүүдө. Эскерте кетсек, Ош шаарында коопсуз шаар долбоорунун алкагында патрулдук милиция ишке киришүүгө даярданып жатат. Кызмат ишке кирсе, жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө күчөтүлөөрүн белгилешүүдө. Наргиза Нарбай кызы, Нургазы Жалалдин уулу, ТМЖ жаңылыктары.